Саламатсыздарбы, эфирде жаңылыктар түрмөгү каналга катталып маалыматтарды биринчилерден болуп угуңуз. Мигранттарга жана тамчыларга чектөөлөр кандай мыйзамдар 1 апрелден тарта күчүнө кирет? Орусияда 1 апрелден тарта бир катар мыйзамдар күчүнө кирет. Социалдык пенсиялар көбөйөт. Телефондук алдамчылык менен күрөшүү боюнча жаңы чаралар киргизилет. Мектептер орус тилин билбеген мигранттардын балдарын кабыл албайт. Үй бүлөлүк ипотеканын жаңы шарттары, үй бүлөлүк ипотека алуу мүмкүнчүлүктөрү кеңейүүдө. Баары биригип 133. Ой, мекендештер, кандайсыздар? Экрандан алыстабай турабыз. Ушул видеонун аягына чейин көрөбүз дагы болгон группа контакттар менен бөлүшөбүз. А мен сиздерге кыскача Ивановский трикотаж дүкөнү жөнүндө айтып кетейин. Ивановский трикотаж дүкөнүн өзүңүздөр билесиздер. Ал жакта сонун болгон Кореядан, Белоруссиядан, жана ошондой эле Ивановадан кийимдерди алып келип сатышат, өзүңүздөр билесиздер. Жана ошондой эле эң качественный Белоруссиядан косметикаларын да сатышат. Мына ошолор акчалай оюндарды ойнотуп жатышат. Ал жакта 133 сертификат коюлган. 133 адам байгеге ээ болот. Анын эң башкы байгеси 200 000 рубль, экинчиси 150 000 рубль, үчүнчүсү 100 000 рубль. А баса андан сырткары 10 штук 50 000 рубльдан, 10 штук 40 000 рубльдан, 10 штук 30 000 рубльдан, 10 штук 20 000 рубльдан, 10 штук 10 000 рубльдан, жана ошондой эле 30 штук 5 000 рубльдан, 50 штук 1000 рубльдан. Мына ушул байгелердин баары мүмкүн сиздики болуп калышы мүмкүн. Но эми баары эмес, бирөөсү, Пускай 200 000 рубль сиздики болуп калсын. Анда эмесе экранда турган номерге чалыңыз, оюнга сөзсүз түрдө катышыңыз. 5 апрель күнү Алсу Медиа каналынан прямой эфирде жыйынтыкты чыгарабыз. Андыктан экранда турган номерге сөзсүз түрдө батыраак чалыңыз. Билет басып болгону 1000 рубль. Барыңыздарга ийгилик. 1 апрелден баштап турак жай курулушунун деңгээли төмөн шаарларда экинчилик рынокто жеңилдетилген программа боюнча батир сатып алууга болот. Белгилей кетсек, үй бүлө батир ала турган үй авариялык абалда болбошу керек жана анын жашы 20 жаштан ашпашы керек. Москвада жана Москва областында, ошондой эле Санкт-Петербургда жана Ленинград областында бул программа боюнча экинчи турак жай сатып алуу мүмкүн эмес. Бирок үй бүлө дагы эле үй бүлөлүк ипотека аркылуу жаңы имараттан турак жай сатып ала алат. Кооптуу ипотекалык жана автокредиттерди берүү борбордук банктар жана микрофинансылык уюмдар үчүн ипотекалык жана автокредиттер чөйрөсүндө макропруденциалдык чектөөлөрдү киргизүү укугун алат. Бул лимиттер берилген кредиттердин жалпы көлөмүндөгү күрөсүз кредиттердин максималдуу үлүшүн аныктайт. Алардын максаты калктын карыз жүгүн көзөмөлдөө, мигранттардын балдарын мектепке тартуу. Россиянын бала бакчаларына жана мектептерине чет элдик балдарды кабыл алуу боюнча жаңы талаптар күчүнө кирди. Эми окууга кирүү үчүн ата-эне баланын өлкөдө мыйзамдуу жүргөнүн тастыктаган документти көрсөтүшү керек. Кошумчалай кетсек, мектептерге абитуриенттер эң аз болсого 3 балл болгон орус тилин билүү боюнча тест тапшырышат. Тестти бүтүрүү убактысы 80 мүнөт. Тапшырмалар ар кандай класстарга ылайыкталат. 1-класстын окуучулары оз эки тилди канчалык түшүнгөндүгү жана орус тилин канчалык жакшы билгендиги, ошондой эле негизги лексиканы жана грамматиканы өздөштүргөндүгү текшерилет. Ал эми 2-класстын окуучулары экзаменчилерге окуу жана жазуу жөндөмдөрүн көрсөтүшөт. Балдар лагерлериндеги тарбиячылардын иши жакшыртылды. Россиядагы балдар лагерлери үчүн бирдиктүү федералдык билим берүү программасы түзүлөт. Балдардын эс алуусун уюштуруучулар балдардын үмүттөрүн жана жаш топторун эске алуу менен күн бою конкреттүү иш-чаралардын сыпаттамалары менен тарбия иштеринин программасын жана календардык планын бекитүүгө милдеттүү. Иш-чаралардын календарына ата-энелер күнү, искусство менен тааныштыруу жана мекенчилдикке, эмгекчилдикке жана өлкөнүн баатырларынын эсин урматтоого үндөгөн башка иш-чаралар киргизилет. Жаш муундарды салттуу руханий, адептик баалуулуктарга тарбиялоо маанилүү милдет болот. Чет элдик айдоочулук күбөлүктөрү жараксыз болуп калат. Автоунаа айдоочулары 1 апрелге чейин чет өлкөлүк улуттук жана эл аралык айдоочулук күбөлүктөрдү орусиялыктарга алмаштырууга тийиш. Бул талап 2024 жылдын 1 апрелине чейин жашап турууга же Россия Федерациясынын жарандыгын алган чет элдиктерге жана жарандыгы жок адамдарга, ошондой эле көрсөтүлгөн мөөнөттөн мурда өлкөгө кайтып келген Россиянын жарандарына тиешелүү. Союздук мамлекетте берилген Беларустун жана Россиянын жарандарынын документтери үчүн
өзгөчө жагдай жасалат. Болбосо айдоочу статья боюнча административдик протоколго дуушар болушу мүмкүн. 12.7 жарактуу айдоочулук күбөлүгү жок. Транспорт каражатын айдоо үчүн 5000ден 15000 рубльга чейин айып. Интернет жарнамага салык салынат. Жарнак берүүчүлөр жана россиялык керектөөчүлөргө багытталган онлайн жарнактарды жайгаштырган жарнак аянтчыларынын ээлери кварталдык кирешесинин 3% өлчөмүндө салым төлөй башташат. Суммаларды эсептөө Роскомнадзор тарабынан жарнамалык ишмердүүлүк боюнча берилген маалыматтын негизинде жүргүзүлөт. Төлөмдөрдүн өз убагында жана туура жүргүзүлүшүн ошол эле орган көзөмөлдөйт. Чогулган каражаттар федералдык бюджетке түшөт жана программалык камсыздоого жана маалымат бааларына, автордук укук ээлерин колдоо боюнча долбоорлорду каржылоого, ошондой эле тизмеси өкмөт тарабынан аныктала турган маалыматтык ресурстарды өнүктүрүүгө жумшалат. Телеканалдарга, радио станцияларга жана маалымат агенттиктерине таандык жарнамалык жайлар бул төлөмдү төлөөдөн бошотулат. Телефондук шылуундар менен күрөшүү боюнча жаңы чаралар Россиянын бир жаранына катталган сим-карталардын саны 20га чейин кыскарат. Колдонуучулар өздөрүнүн атына катталган бардык сим-карталар тууралуу маалыматты билип, зарыл болгон учурда мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөр порталы аркылуу келишимди убактылуу бөгөттөй алышат. Байланыш операторлору кызмат көрсөтүүнү баштоонун алдында абоненттик маалыматтардын тууралыгын текшерүүгө милдеттүү. Кошумчалай кетсек, бүгүнкү күндө абоненттерге катталган сим-карталар тууралуу маалымат операторлордо гана бар. Кабарлар официалдуу МВД Россия сайтынан алынды. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, жердештер, эгерде сиздердин документиңиздердин мөөнөтү бүтүп, Москва Казакстан кирди чыкты кылуу үчүн тажрыйбалуу айдоочуларды издеп жаткан болсоңуздар, анда мен сиздерге Бакыт агамды сунуштайм. Андыктан Бакыт агама чалыңыздар, номерин экранга жазып койдум. Алсуунун атынан, Алсу Рустамованын атынан деп барсаңыздар, сиздерге жолго чыгуучу документтериңиздерди бекер кылып берет, байке? Ооба. Токтоңуздар да. Андыктан баарыңыздарга ак жол, аман эсен барып келиңиздер.